Кыргыз-казак ымаласы айрыкча илим-билим жаатында бекемделип келүүдө. Эки өлкөнүн жазуучулары эки элдин каада салтын, үрп-адатын чыгармаларына камтып, кыргыз-казак тууган эл экенин даңазалап келишкени анык. Катарындагы академик Абдылдажан Акматалиевдин алгачкы диссертациясы Айтматов жана кыргыз-казак адабий байланышы аталган. Өтө акчылуу тема болду да. Абдылдажан Акматалиев казак тилинде 60тан ашык макала, китептерди чыгарган. Адабиятта кыргыз-казак элинин башын бириктирген улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Мухтар Ауезовдун чыгармаларын эки эл аздектеп окуп келерин академик белгилейт. Мухтар Ауезов биздин өзүбүздүн улуубуз катарында көрүшөт. Анткени ал Манас эпосун сактап калган адамдардын бири. Айтматов болсо мынакей өзүнүн ар бир чыгармасында бар, бирок ошонун ичинен кылым карыттар бир күндө негизи казак элинин жашоосун, турмушун, каада салтын чагылдырган. Мындан ары тынчтык болсун казак элине, бордошторго. Ынтымак, биримдик жана тынчтык орногондо гана өнүгүү болот. Коңшу мамлекетте туруктуулуктун сакталышы социалдык экономикалык жактан өсүүгө жол ачылат, дейт Жамин Акималиев. Аныктан учурда казак эли бир муштумга түйүлүп, ынтымак, ырашкерликтин орношуна түрткү болушсун деген пикир. Казакстандагы жакындарына, туугандарына терең көңүл айтам. Кудай ушу менен баары чыгып кетсин, мындай жакшылык болсун. Мындай кыйынга баш кечирип турган кезде баарыбыз бир муштумдай болуп, бири-бирибизге жардам берип, менимче биздин ыйык милдетибиз деп ойлоймун да. Мен абдан туура көрөм биздин президенттин жана жогорку кеңештин чечимдерин, ушундай биздин тийиштүү жоокерлери жиберишип, алар ал жака согушкан барышкан жок, ал жерде тартипти салып, элдин тынчтыгын камсыз кылыш үчүн баратат. Мына ушундай бири-бирибизге дайыма көмөк көрсөтсөк, бул жалпы Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн тынчтыгы да жакшы болот дагы, жашашыбызга жакшы шарт түзүлөт. Эң ириде казак эли чагымчылдыкка алдырбашы керек дешет эксперттер. Борбор Азиядагы эң чоң мамлекет саналган Казакстандагы мындай окуядан пайдаланууну көздөгөндөр болушу толук ыктымал. Казахстан — это одна из богатейших стран мира. Чындыгында Казакстандын территориясы Борбордук Азияда чоң, андыктан учурда мындай окуянын катталышы кайсыл бир кызыктар тараптардын пайда болгонун ачык эле көрдүк. Учурдан пайдаланып, чагымчыл күчтөр да аябагандай катуу иш алып барышы мүмкүн. Ошондуктан боордош элге провокацияларга ишенбей, ынтымакта болууга чакырат элем. Айта кетсек, Казакстандагы башаламандыктарда канча киши көз жумганы беймаалым. Буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери жана куралчан 26 адам каза тапканы тууралуу маалымат тараган. Белгилесек, коңшу мамлекеттеги башаламандыктарды чет жерде даярдыктан өткөн террорчулар уюштурганын Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев билдирген болчу. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.